үйдүн ээси бүгүнкү күндө ошол бошот берүү билдирүүлөрүн берген экен. Ушул боюнча эже сизден бир аз сурасак. Саламатсызбы? Мен чын билдирүү бердим. Себеби дегенде мен иштей берсин жаңы сайтык ачылганга чейин деп эле чечип атканбыз. Арендасын 30 миң алабыз, налогун төлөйбүз. Өзүм 3 саат менен иштейм, 16 миң, 17 миңдей айлык алам. Анан эми иштей берсин эле дегенбиз, эл үчүн деп эле. Анан ушу жаңы директорибиз ушу жерде мурда тарбиячы болуп иштеген. Ошол Элиза Турухманова деген. Ошол мен ордумду да бошотуп бердим. Мына конкурска барды 3 жолу өтпөй келди. Бирок мага покой болбой калды да. Себеби дегенде мына текшери келет, мени уюштурду дейт. Мени болсо директорлук орунду талашып атат, элдин баарына жайып, элдин баары эле эмне талашып атасың өзүң бергенден кийин деп эле мени элдер аябай эме кылып атат да. Мага аябай обидно болуп атат. Мен жетекчи менен келише албай калдым, мындайча айтканда. Ошон үчүн бала бакчаны жабыш керек. Жабам деп эле. Буга менин башка алым жетпейт. Бул аябай тилдүү, кыйын, сөз тапканга кыйын. Мени канча коллективнасында да тил деп урушуп жүргөндө да мен муну а деп айтыша алчу эмесмин.